биринде төрөлгөнсүз. Миссияңыз болсо 6 экен. 6 деген энергияны алып жүрөсүз. Миссияңыз 6. Эч кандай почти иш кылбадым. Мен мурда бир 15 жыл мурун, наверное, медсестра болуп иштегем. Анан бери иштебедим. Последний бир 3-4-5 жылдан бери жүрөм, өзүм таппай жүрөм. Өзүңүздү тапкан жоксуз. Сиз өзүңүз биринчи жетекчи, руководитель, менеджмент деп коет. Менеджмент деген жакты карашыңыз керек болчу. Башчы, жетекчи, стратегия. Эмне болуп үйгө отуруп калдыңыз билбейм. Жет атаңызды билесиз, связь бар. Жет аталарыңызды кандай тааныйсыз? Мен өзүмдүн атамды, чоң аталарымды тааныйм жакшы эле. Ооба, сизде бар экен. Алардын кандай өнөрлөрү бар эле? Кандай касиеттери бар эле? Илгери чоң аталарыбыз эме болгон экен, по-моему. Соода саттык менен эме кылып Кытайга барып, ошондо жок болгон, Индияга кеткенде кандайдыр ошондой. Сизде ата тээңизден келаткан чоң касиет бар. Бул данность деп коет. Бул тектен келаткан. Сиз 74 дегенде 4 деген сан ошону сүйлөйт да. Касиет десе, биз бүгүнкү күндө талант же болбосо сиздин бир чымыныңыз бар да. Эмне кыласыз билбейм. Бир деген энергия бул айттык, жетекчи, башчы, бирок сиз андай болбой калганыңызга 33 жаштан кийин кирди миссия 6. Миссия 6 сизди жумшартып таштады. Адамдардын көңүлүн карап калдыңыз, лень комфорттон чыга албай калдыңыз, бирөө менен макулдашуу болуп калдыңыз. Опыт жизни жок, улам чекеге жеген жашоо болду. Таякты көп эле жакшы эле жедиңиз, бир ишти баштан аягына чыгара албайсыз, өнүгүүсүңүз анализ жүргүзбөйсүз жашооңузда, өтө көп суроолоруңуз бар, жообу жок. Ушундай нерселер да. Акча бар, бирок ийгилигиңиз жок. Жашоодо мындай караганда бир ийгилик жаратты деген нерсе жок. Бала төрөдүк, эне болдук, аны кылдык, муну кылдык. Ооба, бирок 1 менен 6 бул глейген адам. Бул глейген касиет. Бул мындай анча-мынча адамдарга берилбеген да. Бир бул өзү күчтүү болуп атат. Момда Кыргызстанда сүйрөй турган адам да. Ана миссия 6га келгенде бул чыгармачылык, бул психология, бул түп-түз эле жанагы искусство институтуна барып эле тапшырып салыш керек болчу дагы. Чыгармачылык менен алектениш керек эле. Чыгармачылык дегенде сөз түрдө ырдап биле эмес, бирок сизде ал касиет дагы бар, берилген сизге кандан келаткан. Мисалы көркөм өнөр дегендер бар да, ушул дагы сизде бар эле. Азыр талдоо чебериге сертификат алып, 15 февралдан окусаммы дейм, ошого ишеним жок да. Экзамен аркылуу өтөт десин да, мастер Разбургайым. Экзамен тапшырат экенсиң, сертификат алган. Ошого колумдан келбей деп ошону эми. Сиздики могу неме экен? Биринчи жыл экен. Сиз окуйм десеңиз, эмне кылам десеңиз, бир нерсени баштаганга аябай жакшы мүмкүнчүлүк болду. Анткени сиздин 2 жылыңыз, 3 жылыңыз жөн эле бирдеме менен өттүңүз. Сиз өзүңүздү таба элексиз, жөн эле бирдеме. Жанагы мээ кайык деп коебу, ушундай сыяктуу эле бирдеме болуп атасыз да. Бүгүн сиздин биринчи жылыңыз келди. Быйылкы жылы максаттарды коюңуз, стратегияны конкретно 1 жылдан 9 жылга чейин коюңуз.